Саламатсызбы, кымбаттуу мени көрүп жаткан айымдар. Менин атым Тимур Саралаев. Ушул 26-сында боло турган Москва-Бишкек учагын уюштуруучу элчиликтин алдындагы жумушчу топтун координаторумун. Сиздерге кайрылып жаткан себебим учурда туура эмес маалыматтар чыгып, аэропортко барып билеттерди сатып алат экен деген маалыматтар чыгыптыр. Мен ошол боюнча оюмду айтып коеюн. Аэрофлот компаниясына элчилик тарабынан жана элчиликтин жумушчу тобунун бекитилген бул тизмедеги гана айымдар барып өзлөрү билеттерди ала алат, башка кишилер ала албайт. Андан тышкары ушул группада мени көрүп жаткан, ушул биз атайын уча турган айымдарыбызга түзгөн группадагы гана кишилер уча алат. Башкалар болсо алар өзлөрү эле убара болуп калат. Ошондуктан сиздер дагы ушул видеону көрүп атсаңар, бөлүшүп койгула. Биздин мекендештер туура эмес түшүнүп алып, бирөөнүн туура эмес сөздөрүнө кирип алып, алданып калбасын, анан убара болуп кетип калышпасын. Ошондуктан дагы бир жолу баса белгилейин. Элчилик Аэрофлот компаниясына маалыматты берген, мына так ушул тизме боюнча гана алар уча алат. Башка адамдар тизмеге киргендер уча албайт. Рахмат, саламат туруңуздар.